Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал-Абад колледжи. Куратор Омуралиева Каникей Кекебаевна. Группа Баска 219. Студент Каныбек уулу Бекзат. Саламатсыздарбы? Советтик жана кыргызстандык жазуучу. Кыргыз жана орус тилдеринде жазган советтик жана постсоветтик жазуучусу. Кыргыз СССРнин эл жазуучусу. Социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, ааламдын алп жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара-Буура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы Айтмат Кыргыздын Кытай уруусунан чыккан бай кишинин уулу болгон. Атасы Төрөкул Айтматов адегенде 1927 жылдан тартып 1932 жылга чейин Большевиктер партиясынын Жалал-Абад кантонунун биринчи катчысы, андан соң Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Андан соң Төрөкул 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерден пантүркист катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр барктуу көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча татар, Чыңгыздын таятасы Хамза караколдук бай жана Айдың татар соодагери болгон. Азырда Каракол шаарында Хамзанын 2 кабат үйү сакталып турат. Нагима жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл оозуна алынган, акылдуу аялдардан болгон. 1942 жылы 2 дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныган улан кыздар саналуу гана эле. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. Айыл калкынын салык чогултат. Бирок согуш маалында ага салык чогултуу оңойго турган жок. Бир жылдан кийин 1944 жылы август айында бул ишин өз эрки менен таштайт да тракторлук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946 жылы 8 класста аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга өтөт. Жетилген курак, Совет доору. 1948 жылы техникумду мыкты аяктап бүтүргөндөн кийин Кыргыз айыл чарба институтуна окууга келет. Аны дагы 1953 жылы мыкты аяктайт. 1959-1965 жылдары орусча «Литературный Кыргызстан» журналдын баш редактору болгон. Правда гезитинин кабарчысы да болуп иштеген. 1988-1990 жылдары Москвада чыгуучу «Иностранная литература» журналынын баш редактору болгон. Коомдук иштерди да аткарган. 1964-1986 жылдары Кыргызстан кинематографисттер биримдигинин биринчи катчысы болгон. Чыңгыз Айтматовдун төмөнкү чыгармалары бар. Обон, биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Атадан калган туяк, Түнкү сугат, Жамила, Гүлсарат дагы ушул сыяктуу көптөгөн чыгармалары бар. Саламатта калыңыздар.